Түндүк-түштүк альтернативдүү автожолун реконструкциялоого бир гана булактан каражат алуу мүмкүн болбой келет. Мисалы, автотрассанын 24 чакырымын оңдоп түзөөгө 33 миллион доллар каражат зарыл. Бул сумманы кайсы эл аралык финанс булагы берери азырынча белгисиз. 12 миллион акш өлчөмдө жеңилдетилген пайызсыз насия төмөнкү шарттарда берилүүдө. Насия төлөп берүү мөөнөтү 25 жыл. Жылдык жеңилдетилген мөөнөтү 7 жыл, банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы төлөө жылдык пайызы 1,5%. Ислам өнүктүрүү банкынын насиялык макулдашуунун долбооруна ылайык түндүк-түштүк альтернатив жолунун 24 чакырым бөлүгү үчүн долбоордун жалпы наркы 33,8 миллион акш долларын түзөт. Бирок депутаттар бул белгиленген суммалар көптүк кылат деп билдирип чыгышты. Өзгөчө консультативдик кызматтардын баасы асман чапчып, ал 400 миң долларды түзөт экен. Буга чейин айтып кеттиңиз, 2 фаза болуп атат деп, иштеп атат деп. Ошол 2 фазанын жалпы суммасы 700 миллион тегерегинде дедиңиз да. Ошол 700 миллиондун канча пайызы же канча суммасы бул консультационный услугага кетти? Ошол келишимдин алкагында 1% жана непредвиденный деген бар, ошол каражаттын эсебинен консультационный услугалар каржыланат. Белгилей кетсек, түндүк-түштүк жолунун жалпы курулушуна 855 миллион доллар каражат керектелет. Бул сумманын ичинде жол четине жакын жайгашкан тургундарга компенсация төлөп берүү каражаты да каралган. Азырынча Ислам өнүктүрүү банкы гана насия берүүгө макул болгон. Ал убакта Сауд Аравия фонду тарабынан бериле турган кредиттин тагдыры белгилүү боло элек. На комитете был ваш заместитель. Комитеттин жыйынында мен бул суроого жооп ала алган эмесмин. Мына долбоордо Ислам өнүктүрүү банкы менен болгон макулдашууда 12 миллион доллар деп көрсөтүлүп турат. Жалпысынан алганда 33,8 миллион доллар керектелет экен. Эмнеге силер Сауд Аравия менен сүйлөшүүлөр бүтө элек жатып эле 33 миллион деп жазып жатасыңар. 12 миллион деп көрсөтүшүңөр керек болчу. Эртең долбоордун шарты өзгөрүп кетсе эмне болот? Депутаттардын пикиринде парламентке келген документти дагы бир сыра карап чыгуу зарыл. Себеби анын бир топ пункттарына кошумча алынчаларды киргизүү керек дешет алар. Нурзада Сыдыкбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.